Janaza okugandan keyin uy egesi janaza akı berse alsa bolobу deydi. Onu janaza akı dep aytылынбайт. Janaza akı öte kımbat bolot. Janazanын суу канчалык көп. Тозокко барганда ошо дүйнөнүн бардыгын берип, ошол жаназанын суун алган аракетин көрөсүн. Демек, жаназа акы деген сөз жок. Бул келген молдон урматы деген эле сөз. Түшүнүктүүбү? Эгерде мамлекет тараптан, муфтият тараптан ошол молдонун бала чакасына бага турган, кенен жете турган айлык берилип аткан болсо, анда Куран окугандыгы үчүн, хатма окугандыгы үчүн, азан айтып бергендиги үчүн, башка кылган үчүн, нике кыйып берген үчүн, жаназа окуп берген үчүн акча алгандыгы арам болуп эсептелет. А бирок акча берсе, азыр акча мына иман фонд төлөп берип атат бизге, бирок ал жетпей атат. Кудайга шүгүр берип атат. 5000 сом, 10 000 сомдон канчадан берип атат. Бирок ошол адамдардын бардык каражат жетпей атат. Ал убакта эгерде эл өзү ыраазы болуп бере турган болсо, адал молдолорго. Арам жери каерден башталат, мага мынча бересиң деп айткан жерден башталат. Ага чейин ыраазы болуп берген болсо, ала берсең сага иншалла адал болуп кете берет. Асли имам Абу Ханифанын наздында курбат дейт. Ибадат маселесинде акча алган арам. Куран окуткан акча алган арам. Сабак берген мударистерге акча алган арам. Бирок ал-масалих, маслаха. Маслаха адамдардын бардык ушул арам, бул арам дей берсек, анан барды талакка чыгып дыйкан болуп кетип, молдо калбай калды. Адамдар Куран окуй албай калганда мутаххир кийинки алымдарыбыз жок, ансек болбойт экен. Демек азан айлык алса болот экен, имам айлык алса болот экен дейбиз. Азыр мадрасанын бардык мугалимдердин айлыгы алса аргым чыкпайбыз, Куран окутуп атат. Анан молдо Куран окуп пул алса урушо берет. Эмне фаркы бар? Бул үйрөтүп атат, бул алып атат, окутуп атат. Экөө бирдей эле иш. Артист келсе эчтеке эмес, ага бере берет. Анан молдого бере турган болсо эле көп бердим деп айта берет. Катбы окуганда ушунда Куран менен дем салса, акы берсе алса болобу. Куран менен окуп дем салгандыкы бул Куран окуп бергенде, хатмы кылгандан, жаназа окугандан, нике кылгандан башка маселе. Анткени дем салган бул кайсы бир деңгээлде адамга кызмат көрсөтүү. Пайгамбарыбыз алейхиссалам убагында бир канча сахабалар кетип атышып, анан курсага чыкалды. Дават тартип, тамак көтөрбөйт, якын тартип. Чачын өстүргөн жамаат бар го, эчтеке көтөрбөгө якынча. Тартип ушу тапкан жерден жейбиз деп кетип атышып, анан кийин кирсе тоспой коюпту, бар кет жоголуш. Капа болуп, кыжалат болуп, айылдан аракка чыгып, башка иштери курсулдап жатса, бир чаян чагып алып, чоң каттасын, ызычы болуп, вайдат, өлөт деп эмне кылыштын билбейм, бирөө айтыптыр. Жанагы лөлөлөрдө ушу бир дары-пары болсо керек. Бар сурагылачы ошолордон. Десе, бизди капа кылып койдулар десе, капа кылып калды бизден алар десе, капа болсо эле сурай бергиле барып. Деп барса бир сахабалар айтыптыр, мен айыктырып берем дептир, бирок мынча кой бересиңер дептир. Бейли койдун бардыгын эле берели, келиңиз десе, келип Фатиха сүрөсүн 5-6 кайтарып окуса, Алла шыпай бер жакшы болуп кетип, койду алышын алып, союшун союп алып туруп, эми ушуну жесек арамбы, адалбы деген суроо кийин келип калыптыр. Алиги тоокко бир баласы бир учурда керек болот дегендей, буларга маселе ошол убакта керек болуптур. Жее албайт, жебей кой албайт. Анан кайрадан Пайгамбар алейхиссаламга кабар жөнөтүп, ушундай болду, ушундай болду, мисалга пул алдык элек, ушу койдун этин жесек болобу дегенде, ошо койдун санына мага да калтырып койгула. Деп Пайгамбарыбыз васиятнама айтып жибериптир. Бирок бул урматтуу бир тууганым түшүнгөн коомдо жерде. Биздикинде чала диндар, чала молдосу, таза молдосунан көп болгон жерде аны айткан болбойт. Ал жин окугандардын бардыгы мынча пул бересиң, мынча пул айтып аткат го. Аслында дурус. Бирок адамдарыбыздын динден көңүлү сууп кетпесин деген максатта ушуну айтканга кат'ан бааттан тыюу салабыз болбойт. Көңүлүңөн чыгарып берсең бербесең Аллах ыраазы болсун деп айтканга көндүрүшүбүз керек биз. Сауд Арабияда болсо, Пакистанда болсо, Индустанда болсо анда мейли эле.